Ассаламу алейкум, урматтуу достор, туугандар. Сиздерди улуу ыйык Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Элибизге жерибизге тынчтык болсун. Мен бул видео кайрылуумдун себеби мен маданияттын өкүлү катары кайрылып жатам. Себеп дегенде азыркы учурда көпчүлүктүн көңүл чордоонунда болуп аткан чоң казат кыймылы жана ошондой эле Сыймык Жапыкеев мырзанын көптөгөн кайрылуулары болуп жатат. Сөз жок, идеяңыздар абдан жакшы. Мамлекетти көтөрүшүбүз керек, экономиканы көтөрүшүбүз керек. Бирок ошону менен бирге эле элди маңкурт кылып салбашыбыз керек да. Себеп дегенде мен эмнеге маңкурт? Сиздер ар бир видеоңуздарда ушу маданиятка жана спортко абдан каршы келип атасыздар да. Мисалы үчүн кара жорго бийлеби эле коелу, кара жоргого каршы чыгып атасыз, жана ошондой эле спортко, бой правилга каршы чыгып атасыз. Бул маданият менен эле спорт Кыргыз Республикасын дүйнө жүзүнө таанытып келатпайбы? Биз ошол менен гана азыр сыймыктана алабыз го. Көзгө басар ошол эле нерсебиз бар го. Жана ошондой эле бир видеоңузда, бир чогулушта ушундай бир сөз сүйлөп атканда, Максат мырза сүйлөп атканда, бир кыргыздын салт саанасына каршы бир сөздөрдү айтканыңыздан ар жакта угуп отургандардын бирөөсү чыкты эле. Биз бул байыртадан келе жаткан каада салттарыбызда эмнеге десе, ай кое турчу деп анын оозун жаап басып салдыңар да. Демек азыр мына ушул нерседен пайдаланып көпчүлүктүн колдоосу менен балким сиздер депутат болуп калат чыгарсыздар. Депутат болуп калсаңыздар, демек маданият менен спортту жок кылып саласыңарбы? Анда кыргыз эли маңкурт болуп калбайбы? Акчага жакшы, бирок ошол менен бирге маданиятты алып кетишибиз керек да. Маданиятты, спортту, мисалы үчүн салт сана, каада салт. Бул рестайлинг болуш керек деп жооп берип атасыңар да. Демек бул баягы өзгөрүп туруш керек. Анан өзгөрүп акыры түбү жок болуп кетиш керекпи сиздин оюңузчачы? Бул жакты дагы көңүл буруп коюңуздар. Себеп дегенде көптөгөн кишилер сиздерден көп нерсе үмүт этип атат. Робин Гуд катары көрүп атат сиздерди. Ошондуктан элдин үмүтүн жакшылап актаңыздар. Элдин үмүтүн маданиятсыз, спортсуз актай албайсыздар. Себеп дегенде спорт бул ден соолук болбосо эчтекеге жетпейбиз. Маданиятты, каада салтты, үрп адаттарыбызды биз эч качан унутпашыбыз керек, эч качан. Ошондуктан сиздерден суранат элем, маданиятты дагы, спортту дагы жакшылап даңазалап, ошол жакты дагы бир жакшылап колдоп кетиңиздер. Анан экрандан туруп чылым чеккениңиз, жана ошондой эле Голландияда жүрүп, бул Грузияга барып вино ичпегендей эле болуп калат деп ушу марихуана чеккениңизди тастыктаганыңыз, бул дагы акылга сыйбаган нерсе. Анткени себеп дегенде сизди көптөгөн киши карап атат, көптөгөн киши сиздерден айрымдары баягы үлгү алышы мүмкүн. Ошондуктан сиз социалдык жактан абдан жоопкерчиликтисиз, жоопкерчиликтүү болгондуктан ошол жактарын дагы жакшылап карап коюңуздар. Максат мырза, сизге дагы айтат элем, ошо Сыймык Жапыкеевдин ошол жактарын өзүңүз көңүл буруп, оңдоп айтып коюп турсаңыздар абдан жакшы болот эле. Чоң рахмат.